Салам достор, Ош мамлекеттик университетинин Үмүт теле студиясынын биз келечек көрсөтүүсү. Бүгүнкү чыгарылышыбызда Ошмонун билим лицейи тууралуу көрсөтөбүз. Көрсөтүүнүн аягына чейин биз менен болгула. Ош мамлекеттик университетинин билим лицейи 2012 жылы Исаков Каныбек Абдубаситовичтин демилгеси менен билим берүү министрлигинин буйругунун негизинде ачылган. Быйыл биз ошол 9-жыл. Эгерде жалпы лицейлерди караган болсок, багыты боюнча бирдей эле деп эсептеймиз. Лицейлер жана так жана табигый илимдер багытында окутушат да. Бизде дагы лицейде химия, биология багытында, анан математика багытында билим беребиз. Ал эми өзгөчөлүгү дегенде биз ошол эле Каныбек Абдубаситовичтин демилгеси менен баягы улуттук тарбия деген концепцияны киргизгенбиз да. Киргизип, быйыл 4-жыл ошол улуттук тарбия деген атайын 2 саат бөлүнүп берилет, ийрим. Алар дагы ошол өз багытына дагы негизделген. Андан сырткары бизде ошол айтып кеткен улуттук тарбия, комуз ийрими бар, тогуз коргол, шахмат ийримдери бар. Себеби мен ойлойм, мен баягы билимди го биз окуучуларга бере алат экенбиз, бирок тарбияны унутуп калат экенбиз да. Ошону кошо айкалыштырып, чогуу алып кетсек деген ниетте ошол улуттук тарбия, анан заманбап билим деген девиздин негизинде иш алып барып атабыз. Записки. Мына 9 корголдо 9 адам болот, 9дан жүрөсүң. Биринчи жүргөндө эң жакшы жүрүш, мына ал экинчи 2ден жүргөн жүрүш болот. Биринчи актан жүрөт. жатакана биз ушул 4-А жатаканасы бул студенттер үчүн атайын жатакана, бирок анын бир жагын, экинчи этажда бир жагын биздин билим лицейине бөлүп берген.
бул жерге сиз айткандай эле ошол жанагы алыскы райондордон келген балдар жатышат, жатышып билим алышат. Анан бизде дагы бир мен ойлойм бул өзгөчөлүк деле эмес, бирок биз ушуну карманабыз да. Бул ошол райондордон, айыл жергесинен келген балдарга көбүрөөк мүмкүнчүлүк беребиз кабыл алууда дагы. Себеби эми баягы шаардагы окуучулар үчүн мүмкүнчүлүктөр көп. Ал эми айылда өзүңүздөр билесиздер, эми айылда ар кандай. Ошондуктан баягы мен окуйт элем, мен ушул жерде билим алып, эртең келечекте мыкты врач болом, мен мыкты юрист болот элем, деги эле мыкты инсан болгусу келген окуучуларды баягы конкурс учурунда биз көрө алсак, биз аларды сөзсүз алып, ушул мүмкүнчүлүк беребиз. Эгерде сынактан өтпөй калып же баалы төмөн болсо дагы, бирок ошол баланын көзүндө бир окуйт элем деген бир дымакты көрсөк, биз сөзсүз ал баланы алып калабыз да. Андай балдар үчүн биздин эшигибиз ачык. Азыркы учурда 22 мугалим эмгектенет. Анан бир тарбиячыбыз бар. Биздин жамаатта ошол 2 мугалимибиз, бул эжекелер билим берүүнүн мыктысы. Калгандары эми көбүнчө бизде жаштар эмгектенет, бирок жашына карабай ошол татыктуу, сапаттуу билим берүүгө дилгир ага эжекелер иштешет. Көрсөтүүнү Айденек Акимбаева алып бардым. Көрүшкөнчө достор.